3 ay köpbey bolgondan keyin. Şu bu vakansiya kalgan жылыма ketdi da эми. Menin oyumda 3 ay köpbey kalgandan keyin men oyumda şu 3 ayga da prosent koşuluş gerekpi dep oyloyum da. Бирок биздики vakansiya мына жылдын аягына чейин апрелде биздики 4 жыл болот. Апрелден нагы 2022 бүтөт биздики. 1 жыл ошого чейинки мына 3 айдык ушундай болуп кетип калабы. Ушуну сурагым келди, Байтүшүн банкына кайрылганда. Андан кийин мен эми өзүм 800 миң алсам, мен эсептесем ушу 1 миллиондон ашык мен төлөп койдум акчамычы. Ушул күнгө чейин де мен азыр ноябрь, декабрь, октябрь, ноябрь, декабрь үчөөнү мына 20-сы кесе 3 ай төлөй алган жокмун мен азыр. Ошого суранамын, менден пеня процент кетпесин, менин шартымды билсин, себеби биз пенсияга да чыга албай жүрөм. Пенсиям болгондо жок дегенде мен өзүмдүн дары дармегиме, жашоомо кереги тиет эле. Жолдошум эгерде аякта иштеп калганда жардам болот эле. Азыр ал иштей алган жок. Бир балам окуусун бүтүп, ал дагы кетти Москвага. Баргандан кийин мына пандемияда иш алганы менен документ бүтүрө албай жатат азыр. Ошого өтө кыйналып, андан кийин мен ошо Байтүшүнгө кайрылдым, бирок ошо Байтүшүндөгү балдар мага эч кандай жаман сүйлөгөн жок. Эжеке келиңиз, мен ошо Национальный банкка жазган арыздарым, Жапаровка жазган арыздарым Байтүшүнгө келип түшүптүр да. Ошол боюнча келиңиз деп барсам, доверенность керек деди, жолдошумуздун доверенности керек деди. Анан мен доверенность келди. 13 күнү келди доверенность Москвадан. Анан бул жакта жолугушуу бар үчүн мен чындыгында банкка кайрылбадым. Ушул жактан бир немен угуп алып, анан мен Байтүшүндөгү банктарым менен неме караган балдарга кайрыламын да. Ошол.